Жалал Абадтын курагы 70 жашты багынткан акын айымыз Салкын Нуркулова Базаркоргон районунун Табият Кооз Арсланбаб аймагына улагыш Жапаш айылында 1947 жылдын 21 январында туулган. 50 жашка чейин келечек муундардын билим тарбиясын өнүктүрүүгө салым кошуп, башталгыч класстарга сабак берип, педагогдук кесипти аркалап келген. Ардактуу эс алууда Салкын Нуркулова өзүн чыгармачылыкка арнап, 10 жылдан ашуун убакыттан бери ар турдуу ырлар жыйнагын, тарыхый жана адабий чыгармаларды жаратып келет. 9 тууган бир ата бир энден биз чоң ойгонбуз. Анан кийин баягы менден кийин 3 эркек бала келген экен, мени эркек мүнөз болуп, эркек бала катары тарбиялап койгон экен. Атам ээрчип көбүрөөк жүрүп, сал кечирээк окуп калгам. Ошон үчүн 49 жылкар мен бүтүп калгам. 4-класс аяктан бүткөндөн мектеп жок. Оган талага келдик. Оган талага келип 4-класс бүткөн билим боюнча эле. Оган тала Кызыл Октябрь орто мектеп ал убакта номер 3 боч мектеп. Ошо мектепке келип, неме көмөкчү мектеп интернатында жашап окуп жүрдүк. Андан бүткөндөн кийин 7-класста Бөкөнбаевка келип бир жыл окудум эле. Ошондо Бөкөнбаевде окуп жүрүп мындай неметип кызыгып чыгармачылыкка. Кызыгып анан кийин жаралган жерим Арстанбап деп 12 куплет ыр жазып, Кыргызстан пионерине жөнөтсөм чыкпай калды. Анан ошо боюнча мен жазбай койдум. Жазганым жок. Бирок бала кезимде эле кичине барды, аны билбейбиз деп билген жокпуз да андай экенин. Балалык кезинде мектепти ийгиликтүү аяктап, 1966 жылы турмуш жолуна аттанат. Андан кийин Жалал Абад шаарында жайгашкан Пушкин атындагы педагогикалык окуу жайын сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, 1971 жылы башталгыч класстардын мугалими адистигине ээ болгон. 1968 жылдын сентябрь айынан баштап өзү билим алган Далбаев атындагы орто мектепте эмгек жолун баштайт. Андан соң 1970 жылдан 74 жылга чейин турмуш шартына байланыштуу Мичурин мектебинде иштеп калат. 1974 жылдан тарта кайрадан Далбаев мектебинде эмгектенип жүрүп, 1997 жылы ардактуу эс алууга чыккан. Салкын Нуркулова 3 уул, 3 кыздын энеси. Мындан тышкары 30дан ашуун неберелердин чоң эне тайенеси. Анын ырлары жана чыгармалары 1990 жылдан тарта райондук гезиттерде жарыяланып келген. Окушум керек болуп калды. Эмне болсо да, училище болсо да окуйм дедим. Мурун болбой койгон мурунку жылы. Институтка окуйм деп. Анан училищени бүттүм. 70 жылы болгондо өзүбүзчө үй кылып, өзүм Кызыл Сууда айылыма там салып, кайнатамдын журтуна. Аяка көчүп бардык. Көчүп барып, биринчи иштегенде 68 жылы ыр сүрөт мугалим болуп, ошо мектеп өзүм окуган мектепте иштеп жүрдүм. Ушул убакытка чейин акын айымдын 5 китеби жарык көргөн. Алар Жер сөрүсү Арсланбап Санжырасы, Кыз жибек дастаны, Аймактын чыгаан инсандары жана Айылдык жаш мугалимдерге жардам аттуу китептер. Салкын Нуркулованын буга чейин жерлерде Жалал Абад областык китепканасында адабий кечелери уюштурулуп келген. Ага жергиликтүү акын жазуучулар, студенттер жана поэзия сүйүүчүлөрү активдүү катышып келет. Адабий кечелердин алкагында Салкын Нуркулова жөнүндө кенен баяндамалар жасалып, анын ырлары жаш калемгерлер тарабынан көркөм окулат. Баягы өздөрүнчө 50 жылдын белгиебиз деп бир ирастанып калышты да, бир кой байлап. Анан ошондон кийин ага чейин жазган эмесмин. Анан мен неме кылдым. Мектептики мундай даска, кулактандыруу даска болот го, ошого мынтип жаздым. Турмуш мени эркелетип койбогон, төмүнгизип жөзүрүзү ойногон. Ийне менен кудук казган өңдөнүп, эми жеттим 50 жашка бойлогон. Ушул күнгө туш келиптир 50 жаш, уул келин кыз күйөөнү көнүшат. Бир азыраак убакыттын үнөмдөп, биздин үйдөн дастаркондон даам тап дедим. Деп туруп анан биз саат 5ке баргыла деп килип койдум. Салкын Нуркулова чыгармачылык чөйрөгө кеч аралашканы менен өзгөчө уникалдуу талант. Боордош казак элинин Кыз жибек дастанын араб тилинен кыргызчага жогорку чеберчиликте которууга жетишкен. Элеттик талант жазуучулар союзунун чыгармачыл инсандардын башын бириктирген эргүү коомдук бирикмесинин мүчөсү. Ал өзүнүн эмгектеринде эл, жер, Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошкон инсандар жана тарыхый жайларды баяндоого басым жасайт. Анын негизги максаты келечек муундарга буга чейинки ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолун жазып калтыруу. Мен эми көзүм менен көрүп, көбүнчө жаратылышка көп басым кылдым. Себеби мен Арсланбаптын кызымын, жаратылышты ушунчалык жайлоодо, жайлоодо болдум, кыштоодо болдум дегендей, жайлоо менен мал менен талаалап, жайлоолоп жүрүп, мен жүрөгүмөн орноп калган экен, мен жайлоону көп жаздым. Токойду көп жаздым, жаратылышты. Салкын апа чыгармачылыктан тышкары жакын саналаштары менен болгон байланышында бекемдеп, байма-бай жыйындарды уюштуруп келет. Адабият айдынында аны менен бирге аймактагы акын жазуучулардын катарында өз ордуна ээ болгон Салкын Нуркуловага бекемден соолук жана чыгармачылык эргүү каалайбыз.